Мен Тойшубаева Гүлзат Базарбаевна 2018 жылдан бери Разаков шаарындагы жалпы орто билим берүүчү жатак мектебинде кыргыз тили жана адабияты мугалими болуп эмгектенип келе жатам. Бүгүн 8 класстын окуучулары менен кыргыз адабияты сабагында Арсланбек Булаш уулунун өмүрү, чыгармачылыгы жана Тарзаман поэмасы жөнүндө кеңири түшүнүк бердим. Бүгүнкү сабакта инновациялык окутуу методдорун, интерактивдүү ыкмаларды колдонуу менен сабак өттүм. Бул ыкмалар балдардын өз алдынчалуулугун, сынчыл ой жүгүртүүсүн жана чыгармачылыгын өнүктүрүүгө жардам берет. Сабакты уюштуруу этабында балдарды санат, санжыра, мурас деп 3 топко бөлүп алдым. Сабактын башталышында мээнин иштешин жакшыртуучу, эс тутумдуу, көңүл буруусун, тапкычтыгын өнүктүрүүчү нейрокөнүгүүлөр менен баштадым. Мында балдар кызыгуу менен жаңылбастан аткарышты. Андан соң өтүлгөн темаларды бышыктоодо Point программасында түзүлгөн жылдыздарды ким алат деген оюнду ойноттум. Мында балдар жылдыздарды тандап, анда катылган суроолорго жооп берип, суроолордун татаалдык деңгээлине жараша упайларды топтошту. Жаңы темага киришүү бөлүгүндө 19-20 кылымдардагы кыргыз жергесинде болгон ири саясий окуялардын сүрөттөрүн көрсөтүү менен акын жашаган доорго багыт бердим. Мында балдар башка предметтен алган билимдерин дагы колдонуп жоопторду берди. Жаңы темада балдарга долбоордук окутуу ыкмасын колдондум. Ар бир топко белгилүү бир темада топтук изилдөө иштерин бердим. Окуучулар ар түрдүү маалымат булактарынан маалымат издеп, өз темасы боюнча кеңири маалымат беришти. Бул ыкма окуучулардын тапшырманы аткарууда чыгармачылыгын өнүктүрүүгө жардам берет. Андан соң сабактын бышыктоо бөлүгүндө Kahoot программасында онлайн тест алдым. Тесттин жыйынтыгында эң жогорку упай топтогон окуучуларды жана сабактын ар бир этабында упай топтогон окуучулардын баарын бааладым. Бүгүнкү сабагым максатына жетти.